Жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Оор беттеш болду. Кандай сезимдер болду? Сезимдер жакшы. Эми жеңиштин сезимини эч жактан ала албайсың да, волнение ушундай. Эң башкысы жеңиш болду. Мекендештерибизди, көрмандарыбызды кубандык. Кудайга шүгүрлөр болсун. Аман эсен келип алдык. Кандай даярдыкта бардыңыз? Негизи атаандаштарды баазы убакытта билип калдыңыз. Буга чейин өзүңүздөргө белгилүү болгондой Дагестанда сборда болдум, андан Дубайда болдум. Анан үйгө келип баягы Кыргызстанда дагы подготовкаларды өттүк. Даярдык жакшы болчу. Жакшы болду. Бардык эми ошол жерде процесстер бар жана весегонка, андан кийин восстановление. Ошо весегонкадан бир аз оор болду өтө. Андан кийин эми бойду өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Соперникти биз күткөндөн да жакшыраак даярданыптыр бизге. Анан дагы стиль ведения боя деп коет, ошол соперниктин бизге койгон тактикасы дагы алардыкы туура болду да. Бирок эми Кудайга шүгүр, баягы көптөн бери баягы машыккан опыт, дух ушунун баары жардам берди. Агайларыбыз, жаныбызда, сиздердин эли журтубуздун дуасы. Анан ошол жерде дагы Красноярскидеги мекендештерибиз, Москвадан, ар кайсы тараптан келген дагы мекендештерибиз болуп атты. Көрүп атсаңыздар керек, залдын жарымы эле мекендештер болду. Алар да дух берип, аябай колдоп, коштоп турду. Ушум жакшы. Ар бир бой өткөн сайын ошондон сабак алып, алдыга карап жыла беребиз. Анан сиз буга чейин М1да урушуп жүргөнсүз да. Азыр Eagles'ка өтүп калдыңыз да. Кандай ичи болуп калды бул ушул процесс? Негизи эки уюмдун айырмасы кандай экен? Эми М1 глобалдын титулуна боюна мышташмак элем, бирок тилекке каршы ушу М1 глобал кандайдыр бир себептер менен турнир өткөрбөй калыштылар. Анан биздин контракттагы срок бүткөнүнө байланыштуу Саят Абдрахманов менен дагы болгон келишимибизди менеджерский жарыялаган болчук, билесиздер. Анан ошо менеджер, тренерлер менен баарыбыз команда сүйлөшүп, Хабибтин организациясында, Хабиб Нурмагомедовдун организациясында бой өткөрүп турууну чечтик. Бирок алардын дагы ошо айтымы боюнча ушу бир жакшы бой бериштилер. Эми кийинки кезекте ошо Кыргызстанда өтө турган болсо, чемпиондук курга деп сүйлөшүүлөр болуп атат. Баягы менин менеджерим сүйлөшүп атат азыркы учурда. Ошо биздин бир максатыбыз ошо чемпиондук курду Кыргызстанга, М1дин курун Кыргызстанда бир алсак, ушул жакта бир бой өтсө деген ойлор бар болчу. Бирок эми ал организацияда болбосо дагы бул Хабибтин Eagles FC организациясында ушул оюбуз орундалчудай болуп турат. Анан акыркы жолу 2019-жылы августта бой өткөрдүңүз эле да. Анан арада 1,5 жылдай тынуу болуп калды. Кайрадан мындай рингке кайтып барганда кандай бир кыйынчылыктар болот экен? Эми бул жакта албетте машыгып жүрдүңүз, бирок ага карабай. Ооба. Эми баягы бат-баттан чыгып практиковать этип турган жакшы да. Ошондо баягы долгий простой деп коет. Ошол простойдун арасындагы баягы чувство жоголуп калат да бир аз. Ошол себептен дагы баягы таймингдер, өзүнүн ушу баягы атты дагы улакка көп чаппай кармап тура берсең анан көнүшү кыйын болот да улакка кирген. Ошол сыяктуу деле адам деле көп мышташпай, көп простой болгондо кыйла өзүнүн кыйынчылыктары, психологический, ушундай тактический эмелери болот да, кыйынчылыктары болот. Бирок эми биз ушу кылган жумушубуз профессиональный спортсмен болгондон кийин биз бардыгына иштеп, бардык жагынан төп келишип турушубуз керек. Ошон үчүн бир аз болсо дагы берди, бирок андан өтүп кеттик азыркы учурда жакшы буюрса. Негизинен эле ушу Кудай буюрса алдыда баттан мышташып турганга аракет кылсам деп атам. Орозодон кийин эми июль айларында болот эми бул турнир. Ошол жака Кудай буюрса жакшылап дайынданып, анан баягы элибиздин баары, мекендештерибиз, болельщиктердин баары биринчи раунд утса экен, агрессивный деп. Эми Кудай буюрса кийинки бойлордо мындан да жакшы элибизди сүйүндүргөнгө аракет кылабыз. Анан буга чейин жаңы менеджер менен келишим түздүңүз да, Саят мененчи кандай негизде түздүңүз, канча убакытка? Эми бул менеджердин задачасы ушул спортсменди дальше продвигать этиш керек, дальше жылдырып, өстүрүп кетиш керек. Ошон үчүн
Саят Абдрахманов дүйнөдөгү орду чоң менеджерлердин бири болгондуктан ошону менен түзгөнгө биз туура көрдүк. Кудай буйруса эми ошол эгерде Кыргызстанда өтүп чемпиондук турларды алып турган болсок, дальше биз ойлогондой шактарды жасаганга Саят даяр экенин өзү деле айтып жүрөт. Ошон үчүн Кудай буйруса дуа кылып, жакшы тренировка кылып турсак, эли журтубуздун дуасы менен жакындарыбыз мындай келип колдоп турса, Кудай буйруса биз ар дайым Кыргыздын туйлаган кулундай болуп жеңиштерди алып келе беребиз деген ойдомун да. Анан соңку суроосун жана Кыргызстанга курдук беттешти алып келесиз атпайсыздарбы? Кайсыл айда келип калышы мүмкүн? Ошол тууралуу дагы мындай кененирээк айтып койсоңуз. Бул тууралуу баягы толук ачык маалымат чыга элек, бирок баягы скрытый договорлор болуп, уже переговорлор болуп атат да. Биздин бул жака мышташканга чейин баягы контракт түзгөнгө, бул бойго белгилүү болгонго чейин ушул план болгондугу үчүн ушул организацияны тандап туруп биз шак жасадык да. Көбү канча-мынча менин көрмандарым Бусурманкулдун уруйун эмес, Бусурманкулдун уруну UFC деп, ошо UFC-ге чейинки бир жакшы тепкич деп айтсак болот да муну, Кудай буйруса. Беттеш учурунда кайтып келсек, кечеги акырт боюнча геймплан боюнча кандай болчу, эмне окшошкон жок, атаандаш кайсыл тараптан сага эң ыңгайсыз абалдарды жаратты? Беттеш биздин геймплан негизи темп менен иштешим керек эле. Мен функциональный негизи баардык 3 раундга даяр болчумун, бирок баягы чыкканда эле инициатива деп коет, ошо баягы центр октагонду алып иштеш керек да. Биздин геймплан ошондой болчу. Бирок алардын тилекке каршы геймпландагы ошол жанагы арткага жол жок только вперед. Потому что ал ошо местный боец болгон үчүн канча орондорду алды, баягы сопернигибизге дагы эртерээк жакшы болуп кетишин каалайм. Себеп дегенде баягы ар бир удар акцентированный тийип атты. Ага карабай баягы кулап кайра туруп аракет кылып келе бергенинен байланыштуу бир аз биздин дагы геймплан өзгөрө баштады да. Кийинчи экинчи раунддун жарымынан баштап биз уже артка шак кылып туруп встречный иштегенге туура келип калды. А так биринчи раундда, как өзүңүздөр көргөндөй, жалаң биз басымдуулук кылып иштегенге аракет кылдык да. Эми күрөш боюнча, конечно, эгерде агайларыбыз тактикада күрөш койгондо күрөшкө деле киргенге даяр болчук. Но биздин козыр, анан элдин зрительдердин каалоосу бул мен көбүнчө стойкадан алып барганымды жакшы көрүшөттүр. Андан сырткары баягы стойкадан көргөзүп, жакшы бой көргөзгөнүнө байланыштуу Eagles FC уюмунун президенти Шамил Зауров ошо бул Eagles FC'нин тарыхында бой вечера бербейт экен, бонус. Анан ошо биринчи жолу ошо биздин бой историяда ушундай зрелищный бой болуп атат деп, анан бизге ошол биздин бойго бонус бөлүп бериштилер. Анан традиционный ушул бонусту сактап калабыз деди. Мен кубанычтамын ошол баягы башка боецтердин дагы бонус алышына себепчи болгонуна. Жакшы.